Саламатсызбы, Рыскелди Чиновекович? Алгачкы суроо, сиз Асман шаарынын ачылышына бардыңыз беле? Эми Асман шаарына барышымды, же болбосо Асман шаарынын ачылышына менин барганымды кайсы бир адамдар ушуну ачылыш кылып жасауга, же болбосо арзан пиар, арзыбаган пиар кылганга абдан аракет кылышты. Эми мындай, баягы мен көргөндөн, уккандан бир көргөн артык демекчи, Асман шаарынын ачылыш аземине барганым чын. Анткени мамлекет башчы өзү мамлекеттик иш-чарага чакырып жатса, маал катып барбай койсом, жана доканцалар менен доканца тепкилешмек. Машаяктын баласы болсоң да маал катпай барбайт белең анчалык ким болуп кеттиң дешмек. Андыктан дегеле мен жомокко барамбы, конокко барамбы, ал менин жеке ишим. Мен эч кимден уруксат сурабашым керек. Мен өзүм барышым керек. Баягы мен көргөндөм уккандан бир күнү артык дегендей, мен барып көрүп келдим. Эми чакырган тарап болгондон кийин, мамлекет башы өзү чакырткандан кийин конокко тарап мен бардым. Эми өзү көрсө, көзү көрсө, өзү көрдү, көзү көрдү, балким мунун мурдагы пикири өзгөрдү дегенге жатпайт. Мен кандай болгон күндө дагы мурдагы пикирдемин. Ал пикир мен кайтканда жокмун, ошол эле пикирдемин. Асман шаар жөнүндө эми мен ачыгын айтайын, ошол ачылыш аземине бир 2 саатта эртерээк барып, ошол жердеги эл менен анча мынча аттуу баштуу адамдар менен кобураштым. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке көп чындыктар жетпегенин мен көрүп билип эле турам да. Асыресе ал киши толук кабардар эмес. Ал жердеги ачылыштындагы болгон алешимдиктер жөнүндө, эмне үчүн кореялык ишкерлер ошол немеседен чыгып кеткени, долбоордон маселе көп ал жерде. Бирок барганым чын. Алдыңкы катарда отурдум, Курманкул Токторович Зулушевдин жанында отурдум. Бул эми эч кимге жаңылык деле эмес. Бардым, көрдүм, келдим. Башка мындай бир комментарий же пикир берген жокмун. Мен ал үчүн мурдагы айткан пикирим кандай болсо ошол бойдон да калат. Кумтөр боюнча комиссиянын мүчөсү элеңиз. Ошол кезде Кумтөр боюнча комиссияда эксперт болуп, кийин министр болгон Динара Кутманованын кармалышы жана камалышы боюнча кандай пикир айтасыз? Динара Кутманова айымдын кармалышы, камалышы боюнча мен мурда эле сезип байкап жүргөн болчумун. Анткени Динара Кутманова министр болгонго чейин, мен депутат болуп турган кезде Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү болгондо бул айым ошо экология боюнча эксперт болгон. Билесиздер, Акылбек, азыркы өкмөт башчы Акылбек Жапаров ошо мамлекеттик комиссиянын төрагасы болгон. Мына ошол комиссия биз иликтеп чыгып, анан кийин жогорку кеңешке корутундуну чыгаруу үчүн алып палатага алып чыкканда, жападан жалгыз мен каршы чыккан болчумун ошол комиссиянын мүчөсү катары. Анткени менде көп маселелер пайда болгон болчу, аларга жок болчу. Эми комиссия ошол кезде мындай эле неме кылышканда, үстүртөн иш алып барышып алып эле эң негизгиси шашышкан. Ошо Кумтөрдү алып калып башкарганга ушундай ашыгышкан. Чын-чынына келгенде корутунду бул Темир Аргенбаев Сариев жетекчилигин 2012 жылкы комиссиянын корутундусун, анан Садыр Жапаров 2002 жылы парламенттик комиссия аткан эки комиссиянын корутундусун бириктирип туруп эле чоң кылып чыгарып коюшкан. Мындайча айтканда иштери алып барган эмес, баардыгы эле эски маалыматтарды эле кошуп коюшкан. Анан бир нерсе, ошол Динара Кутманова бул экология боюнча ошол негизги маселелердин баарын ошол киши алып чыгып корутундуга киргизген. Ал эми экономикалык нерселердин баардыгын Акылбек Үсөнбекович иштеп чыккан. Акылбек Үсөнбекович андан мурунку эки комиссияда мүчө болсо, Динара Кутманова андан мурун дагы иштеп чыгышкан болчу бул комиссияларда. Анан мына ушул эки киши гана Кумтөрдүн тагдырын чечкен ушулар болчу. Үчүнчү техникалык жактан эксперт болгон бул Теңиз Бөлтүрүк болгон. Билесиздерби, мен былтыркы жылы бир маекте туура ушул жылы, былтыркы жылы ушул убакта айтсам керек да, Теңиз Бөлтүрүк кетпесең болду өлтүрүп депчи. Ошондо эле белгилүү болчу булар Кумтөрдү кандайча башкарып жатканы, көп нерселерди жашырып жатканы, көп нерселерди ашырып жатканы жөнүндө менде көп маалыматтар бар эле. Мына аягы келип ушундай болду. Мына Теңиз Бөлтүрүк 1 миллиард сом зыян келтирди деп
абакка жатып канчасын бир кузуп азыр үй камагында болсо, экинчи ошол Кумтөрдү колго алдык деп ура кылып кылган ошо Динара Кутманова болчу. Мына ушул киши дагы азыр мамлекетке 1 миллиард сом зыян келтирди деп камакка алынып атат да. Мен дагы бир эл билбеген бир маалымат айтып кетейин. Мен ушул Ак үйдө чоң бийликтин башында жүргөн адамдардын өз оозунан уктум. Ошо Динара Кутманова айым камакка алынганга чейин бир аз күн мурун кайсы бир адвокатка айтып, Туркиядагы уулун бияка келтирбеш үчүн, аны андан ары эле кетирип жибериш үчүн көмөк көрсөтүүсүн суранып, $2 миллион акча сунуш кылган деген маалыматты уктум. Мына ошонун негизинде бул камакка алынды деп жатат. Анан экинчиден президентибиз Садыр Нуркожоевич айтпадыбы, бул уулум барымтага алынды деп мага телефон чалган көрсө, жөн эле бир спектакльде ойноп жатыптыр депчи. Ал маалыматты дагы мен уктум. Ушуга эле үндөш ал өзүнүн жардамчысын мурда кетирген дейт, анан баласын кетирген дейт. Анан баласын ошол барымтага алынды деп ал жакка барып, андан ары баласы экөө батышка бир мамлекетке же АКШга качып кеткенге аракет жасады деген кептер чыгып атат. Эми мунун канчалык чын төгүнүн тергөө иштери көрсөтөт чыгар. Бирок бул маалыматка мен ишенип турам. Ошол $2 миллион адвокатка сунуштады дегенге, чанткени бир топ эле Кыргызстанда Токен тармагында лицензиялар бар. Ошол лицензиялардын баардыгын чакыртып алып, кайта узарта коюп, ушундай иштерди алып барып жатат деп чакчалекке чыккандарын мен угуп эле жүргөм. Ошол Токен тармагында иштеген адистерден же башка адамдар деле. Бул эми белгилүү эле болчу. Президенттин ишенимине кирип алып туруп, оңбогондой эле чоң коррупциялык иштерге жол бергени бар да. Эми негизги Кумтөрдүн тагдырын чечкен 2 кишинин тең 2 миллиард сом зыян тарттырды деп калып жатканы бул жакшылыктын нышаны эмес. Мына билесиздер, ошо Кумтөр боюнча комиссияда ошо жападан жалгыз мен каршы чыгып атканда көп нерселерди айттым эле да. Ошондо эле айттым эле, биз канадалыктарды ошол 5 миллиард жөнүндө өндүрө албайбыз, аны көндүрө албайбыз деген. Дагы бир нерсе, ошол Динара Кутманованын 5 миллиард сом канадалыктар бизге зыян келтирди деп айгай салып сотко берип, анан соттон утуп алып, анан кийин аларды төлөтөбүз деп, бирок бир тиын төлөткөн жок да. Кийин ошол доодон баш тарттык. Мындайча айтканда $5 миллиард кечип койдук. Ал жөн эле ошол канадалыктарды сүйлөшүүгө мажбурлоо үчүн эле кабыл алынган чечимде болуп калды. Кийин Кумтөргө өздөрү башкарып калгандан кийин ал доону унутуп коюшту. Мына ошол $5 миллиард доону убагында көрсөткөн эмес деп Байкуш Темир Аргенбаевич Сариевди 6 ай камакта кармадык. Темир Аргенбаевич абакта турганда кат жазган: мен ушул Кутманованын жалган көрсөтмесинин негизинде камалып кеттим. Бул аял калп айтып атат, далилдей албайт деген. А бирок бул Кактус медиада жүрөт. Я докажу Темир Сариевдин мамлекетке зыян келтиргенчи. А бирок тергөө далилдеген жок. Ошол жалган көрсөтмө бергендиги үчүн эле Кутмановага кылмыш ишин козгошко болмок да. Заложный донос деген бар да. Бирок ал жерден дагы бул маселе неме кылбай калды. Эми Темир Аргенбаевич Сариев өздөрү айтат болуш керек. Анткени алга козголгон кылмыш иши кыскартылып кетти. Далилдин жоктугунан. Демек, булар жөн эле асмандан алып эле санап койгон. Анткени $5 миллиард жөнүндөгү жогорку сотто каралып, башка соттордо каралып жокко чыккандан кийин анан кантип Темир Сариевге айып тагыш керек болчу. Деги эле Кумтөрдү каза берсе андан ары көп. Мына быйылкы жылы билесиздер, жакында эле маалымат чыкты. Кумтөр 6 айдыкы, мына быйылкы 2023 жылдын 6 айынын ичинде $12,5 миллион чыгаша менен келатат деген маалыматты уктум. Андан аз күн мурунбу же аз күн кийинби Акылбек Үсөнбекович Жапаров айтты. Ошол Кумтөрдү комиссиянын башында турган киши айтты: биз быйыл 14 тонна гана алтынды өндүрөбүз, 17-18 тонна болбойт деди. Эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн $12,5 миллион быйыл биз зыян тарттык? Же болбосо мындай Кумтөр киреше бербей калды.
пландага жетпей калды. 6 айдын ичинде, ал дагы 6 ай бар да. Демек bir 25 milyon dolarга чейин зыян тартышы мүмкүн эгер мындай логикалык жактан эсептегенде. Анткени биздеги Вестикежиге bir маалымат чыкты, ошо Кумтөрдөгү бүгүнкү күндөгү өндүрүлүп жаткан иштер боюнча bir унси өндүрүлгөн алтындын баасы $1891 болсо, ага кеткен, өндүрүүгө кеткен, казуу иштерине кеткен, чалгындоо иштерине кеткен, дегеле ошол алтынды өндүрүүгө кеткен акчанын көлөмү $2053 болуптур. Мындайча айтканда, Кумтөр ар бир өндүрүлгөн алтындан 162 унсиден $162 зыян тартып, ошонун эсебинен 6 айдын ичинде $12,5 million чыгашыга кептелип калган. А жылы ичине кандай болот? Буну не дегенде кабар? Бул деген Кумтөрдүн киреше түшпөй калды, же болбосо артка кетти деген эле кабар. Демек, Кумтөр операциясы туура эмес болгондон чындыгы эми чыгып баштады. Айле көп чындыктар чыгат. Ошо президентибизди башынан эле туура эмес жолго салып келишаткан. Эми карап көрбөйсүздөр ушул эки бакыйган ушу Кумтөр боюнча тим эле элдин баарын ишендирген Теңиз Бөлтүрк менен ошо Канададан келген ой укмуштуудай биздин инженер экен. Анан кийин ага биз Кыргызстанда тоо кен тармагын баарын кармата салдык. Мурастар деп туруп 1 миллиард сом зыян келтирди. Өзүнө өзү 30-40 50 миң доллар сыйакы жазып алып аткан. Ал эми бул болсо Динара Кутмановдун бул үстүртөн башкарган киши өзүнүн бир туугандар аркылуу каалагандай каражаттарды калчап сыртка чыгарып турганда, мына бул деген Кумтөрдөгү эң чоң коррупциялар эки кишинин түбүнөн чыкты. Мындайча айтканда, ошол Кумтөр боюнча демилге көтөргөн, уран көтөргөн адамдардын чыккан иши бул чоң коррупциянын ачылышынын алгачкы гана аракеттери деп ойлойм. Дагы алдыда көп иштер чыгышы мүмкүн. Ошол эле өкмөт башчынын өзүнө да такалып калышы мүмкүн. Дегеле Кумтөрдөн пайда табабыз деген адамдардын бүгүн Кумтөрдөн зыян табып жатканыбыз бул туура эмес жолго барганыбызды так далилдеп бере алат деп мен ойлоп турам.